Assalamu alaikum, hurmattуу унаа сүйүүчүлөр, assalamu alaikum. Кезектеги автоунаа сиздерге так идеальный условияда болуп атат. Мен оюмча. Азыр кичине кир жууганга жетишпедик, срочно тартылып атат. Так, Kia Rio жылы 2022. Пробеги оригинал 37 000. Машина алынганына 6 ай болду. Так, эми баасы боюнча бул азыр ошо профсоюзге YouTube каналын көрүп атасыздар. Назаракеден чыккан машина бул. Назаракенин атында 3 жылга 65 000ден чыгыптыр. Так, первоначальный взнос 350 000 сурап атат. Азыр бул байкебиз ошо берген акчамды бергиле болду дейт. Калган айма-ай төлөгөнүн 65 000ден аренда катары чыгарып салдым дейт. Мага ошол жетет дейт. Значит, первоначальный 350 000 6 ай төлөнгөн машинанын дальше улантып алып кетесиздер өзүңүздөр. Болду. Так, сырткы көрүнүшү боюнча азыр таза бүт баары жакшы салыптыр, бирок ДТПсы бар экен. Ошо алгандан кийин 1 ай өтпөй эле артынан ошо кыштын күнү галеротто артынан келип уруптур. Бул барып алдыңкын уруптур. Короче, 5-4 машина ушундай авария болуптур да. Артынан бампер менен бампер оригинал коюлуптур. Капот жаңы салыптыр. Капот бирок китайский коюлуптур. Оригинал кымбатыраак болуп калды дейт. Анан 22 табылбай 2021-жылкы Рионун капоту салыныптыр. То есть багажниги туугандар, кечиресиздер. Багажниги салыныптыр. Эми алды боюнча бампер жаңы салыныптыр, болду. Анан капотко кичине мол жерде мурыйган экен, бирок аны тегиздеп коюптур, билинбей калыптыр. Так, уктуңуздар машина боюнча, баасы боюнча, анан сырткы историясы боюнча ДТПнын. Страховкасы бар. Каскада берген да турабы башында. Нече? Летний дөңгөлөкчү? Летний жок экен. Так, каска бар, ОСАГО бар машинада. Летний дөңгөлөгү жок. Азыркы учурда зимнийде турат. Эми мен силерге ичи боюнча айтып берейин. Кана комплектациясына бир кирип силерге көрсөтөлү. Так, комплектациясы боюнча туугандар. Бизден бул жактан полный электропакет көрүп атасыздар. Бул жактан корректировка фар, антибукс. Так, мультируль. Бул жактан сенсорный монитор. Так, передний подогрев бар экен, подогрев руля бар экен, кондер. Так, лобовой ысыйт экен, арткы терезе ысыйт экен, лобовой. Анан машинага 3D коврик салыныптыр, чехол салыныптыр. Машинада автозапуск бар экен, өзү алганда ошол бойдон экен. Анан видео регистратор бар экен. Көрүп атасыздар, Так, бүт нерсеси боюнча айттым окшойт силерге. Рулга чехол кийгизилиптир. Мен оюмча анан ичинде из деле жок болуш керек рулдун ичинде. Себеби машина пробеги 37 000, бул оригинал пробег. Байкебиз көп деле 6 айдан бери көп таксиге чыкпады окшойт. Ички көрүнүшү боюнча көрүп атасыздар. Так. Мен силерге оплатасы боюнча айттым. Первоначальный взносу боюнча айттым. 350дөн кем эмес туугандар, бирок ошондон чалып варианттар жок, только нал турабы? Только нал дейт. 350ден кеми жок. Машинанын көрдүңүздөр. Оплатасы боюнча полный айтылды. Кызыккандар болсо астында берилген номерге чалып байланышып. Рио сүйүүчүлөр аябай көп болсо керек бизде, Optima сүйгөндөй эле. Байланышып, содаңыздар жүргүзөсүз туугандар.